бир Батырбек деген биздин туугандарыбыз Корбашо болгон экен. Анан алар келгенде айылдагылар уун суун бир бөлөлөрдү алып барып беришет экен. Атам айтат, мен атам учкаштырып алган дейт. Анан Корбашы, Текебай, бул уулуң чиркешпи, чоңоюп калыптыр деп айтты дейт да. Анан кийин экинчи туугандарыбыз булар кызылдар болгон. Ал убакта экиге бөлүнгөн да. Аларга деле барып теге чоң атам алар менен да жүрө берген. Басмачылар келсе буларга да барып. Элдин баары ушундай болгон, бирок мен кичинекейимде ошону угуп алып арданат элем да. Эмне үчүн олардыкындай болуп, мен чоң аталарым кызыл комиссар болуп, басмачылар менен согушпайт. Анан жок эле дегенде басмачы болуп кетпейт. Аягына барып, биягына деле барган жөнөкөй эле мындай мужик болгон экен деп, ошол кезде мындай арданат элем да. Ары же бери болбойбу депчи. Анан биздин айылда тууган адамдар бар. Бири Корбашо болушуп, экинчилери кызыл комиссар болуп, бири-бирин атып, мен о чоңойгонго чейин ал неберелери душмандашып жүрдү. Душмандашып, кадимгидей мылтыктарын октошуп. Анан мен Алакул деген классташым бар эле, бир күнү үйүнө барсам, ушу мылтыкты шынтип отуруптур, кирип, эмне от десем, мени дейт тиги Корбашынын небереси атамын деп, Макапаянын ичинде тиги мылтыгы менен жүрөт. Ошол деңгээлге чейинби? Ошол деңгээлге чейин. Жакында эле мына ошол кино тартса болот.